Рахмат, Данияр. Алтынбековичте. Айдайым, айтсаңыз қанша квадрат азыр? Ушул каралган акча қанша квадратка? Биринчи этапта 11 блок, анан 2 паркинг, физплощадка, котельная, бардык чарчы метри 107.529 деп каралып атат азыр. Квадратный метр каралып. Квадратный метр. Азыр сиз курулушу башталды дедиңиз да, алар кайсыл акча каражатынан баштады? Азыр Биринчи сиз госпредприятие. Ооба, жана 416 миллион сом бөлүнбөдү эле. Тендер болдубу ушул компанияга? Эми сиздер же түз эле берип койдуңуздарбы? Токтом бар, өкмөттүн токтому бар. Ошондо Түз эле берип койдуңуздарбы? Ошонун негизинде. Токтомдун негизинде? Ооба. Сиз азыр жогоруда дагы айтып кеттиңиз, жана сос объектилерди. Ушул акча каражатынан салынабы же ал? Ал 3-чү этапта каралат, аны баягы каржылоо булактары белгилегенде билинет деп ойлойбуз. Бул акча каражатында жок алар. Азыр биринчи этапка берилип атат бул жана миллиард. Жок, мен сиз мамлекеттик бюджеттин акчасына салынабы же ГИКтин акчасына салынабы? Башка финансылык булактардан да каралат. Биз жана экинчи этабы Саудовский фонд развитиянын каражатынан Айдайым, биринчи кезекте сос объектилердин бардыгын баштап, бүгүндөн башташ керек. Эгерде сиз азыр айтып атасыз, бул мектеп сиз айтып атасыз азырчы, квадратураны гана айтып атасыз да? Бул ГИК аркылуу. Ошол мен сизден сурап атам, ушу ГИКтин каралып аткан каражаттын ичинен салынабы акча каражатынан же башка республиканский бюджеттен салынабы? Башка булактан салынат. Биздин компаниянын каражаттары курулуш турак жайга курулат. Данияр Эрмекович, бизчи биринчи кезекте сос объектилерди биринчи баштатышыбыз керек биз. Кийин каралбай калып калышы мүмкүн. Мектепти, бала бакчаны, ошол жерде парк жана башка бүт бардык сос объектилердин бардыгын биринчи каратышыбыз керек. Анан бул акчаны биз карап беришибиз керек. Эгерде жок болсо биз карабашыбыз керек азыр. Биз арка кайтарышыбыз керек. Колдобошубуз керек, урматтуу депутаттар. Биз үй эле эмес да, биринчи билим, бала бакча, жаштарыбыз келечегибиз үчүн камкор көрүшүбүз керек, анан кийин болуш керек калган. Капложение нет их? Бул жердегилерде капложение каралган эмес да. Жок, азыр канча гектар? Жок, кийинчерээк да, бул жерде, например, эмеси боюнча бар, проектиси боюнча да каралат. Биринчиден азыр биз ушу ГИКке строительство именно жильелорго берип атабыз, бул жагынчы, бул биз берип атканыбыз ГИК аркылуу только жильелорго. Жер тилкелери барбы азыр? Ким жооп берет ага? Бар. Ошол сос объектилерге. Ооба, каралган проект боюнча каралды. Бардыгы жер тилкенин көлөмү 8 гектар. 8 почти гектар. 8 ал эмне? Гектар общий площадь участка. Ошол 47-ин жалпысы 8 гектар. Ошонун ичинен канчасы сос объектиге? Так, образовательный Данияр Эрмекович, биз тактап тургандан кийин колдоп бербейлиби? Кийинки эмеге калтырып коелу. Кандай дейсиз азыр, эгерде сос объектилер Сиз сунушуңузда? Мен сунушум, ошол бизге так ушунча орунду мектеп, анан бала бакча курулат деген бизге так аныктама боло турган болсо, жер тилкелери бөлүнгөн болсо, анан кийин колдоп берели. Ага чейин бул акча каражатын токтотуп турайлы. Рахмат.